Альянс Алтын компаниясына кайрылдык эле ушу ишкерлерге бир түзүүрөөк шарт түзүп берип коелу деп. Анан ошол биз кат менен кайрылгандан кийин ошол бизге жардам берип, мынакей ушундай ишкерлерге жакшы шарттар түзүлүп атат. Мурда могу жерлердин бүт бардыгы линолеум болчу да. Анан элдер кирип чыгып отуруп уже айырыла баштаган да. Анан азыр мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, жаркыратып бүт баарын кафелдеп жакшынакай жарыктуу болуп калды, бүт баары жаңырып атат да. Жарык болуп калды, иштегенге да шарт түзүлүп атат. Баягы ишкерлердин отуруп алып, кагаздарын жазганга да жакшы шарттар түзүлүп атат да. Азыр мынакей жыл бүтүп, декларационный кампаниянын убагы башталып атат. Салык төлөөчүлөр келип көбөйүп аткан учурда азыр. Альянс Алтын компаниясына биз салык кызматынын атынан, жалпы жетекчиликтин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Эң жакшы шарттар түзүлдү деп ойлойбуз. Бул эми бир эле бизге эмес, жалпы ошол салык төлөөчүлөргө да жакшы шарттар түзүлүп атат да. Бул жерге жок дегенде айына бир жолу келип турабыз. Анан албетте мондай ыңгайлуу условиялар түзүлгөнү абдан жакшы деп ойлойбуз. Отургучтар жаңырып, жагымдуу, ичи жарык, жылуу, жакшы шарттар түзүлүп атыптыр. Отурган кызматкерлерге эң маанилүү ушулар го. Анан албетте келген кишиге да удобный, жарык, современный заманбап болуп турса, шыр тез оперативный болсо, бизге абдан жакшы болот. Буга чейин биздин кызматкерлерге кайрылган ар бир салык төлөөчү турчу, өзүнүн ордуна отургучтары жок болчу, баардыгы эски типтеги жасалган болчу. Ушундай атайын жакшы бир шарттарды түзүп бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык, ушу жалпы коллективдин атынан жана жетекчисинин атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бирдиктүү терезе деп коет, баягы элдерди кабыл алуучу жай талапка жооп бербегендиктен өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу салык төлөө менен ушу мамлекетибиздин казынасы толуп, мамлекеттин казынасынын толгонун артынан ушу пособия, пенсия, ушу айлык маянанын баары ушу мамлекеттик ушу салык кызматынын мээнеттери менен ошонун баары топтолот да. Ошол үчүн бул дагы приоритеттүү баягы шаарга ушу элдерге ушу келип күнүгө бир 100-200 кишиге чейин кабыл алышат экен. Аларга ыңгайлуу шарт жок болгондуктан Альянс Алтын компаниянын текчилиги туура кабыл алышып, бүгүнкү кеңсени жасап беришти. Альянс Алтын компаниясы ар дайым кызматташууга дайын.